Сузакта кыргыз-өзбек чегарасы аркылуу мыйзамсыз жүк ташуучу жер астындагы жашыруун туннель табылды. Чүй районунун бюджетинен 17 миллион сомдон ашык каржылык бузуулар аныкталды. Ак Кула ат майданынын эски мүлктөрү аукцион аркылуу сатылат. 2022 жылга карата Чүй облусунун Чүй районунун жергиликтүү бюджетинин түзүлүшүнө жана аткарылышына, республикалык бюджеттеги айрым мекемелердин эсеп-кысаптарынын аткарылышына шайкештик текшерүү жүргүзүлгөн. Эсептөө палатасынан билдиргендей, Чүй районунда жүргүзүлгөн аудиттердин жыйынтыгында 17 миллион 199 миң 900 сом каржы бузуулар аныкталган. Чүй районунун бардык аудит жүргүзгөн мекемелерине жана уюмдарына аныкталган каржы бузууларды жана кемчиликтерди жоюу үчүн жазма буйруктар жөнөтүлгөн. Сузакта мыйзамсыз жүк ташуучу жер астындагы туннель табылды. Маалыматка ылайык УКМК кызматкерлери тарабынан 19 мартта жүктөрдү жана адамдарды мыйзамсыз ташуу үчүн колдонулган туннель экени аныкталды. Ал Жалал Абад облусунун Сузак районунун Бек Абад айылынын тургунунун үйүнөн, дагыраагы Өзбекстан Республикасынын мамлекеттик чегарасына жакын жерден табылган. Туннелдин тереңдиги 15 метрде, жалпы узундугу 130 метрде, Кыргызстандын мамлекеттик чегарасына чейинки узундугу 50 метрде. Ал эми бийиктиги 1 метр 70 сантиметрди түзөт. Аткезчилик каналын уюштургандыгы үчүн 1986 жылы туулган үйдүн ээси кармалды. Учурда УКМК кызматкерлери тарабынан туннелде колдонууга жана уюштурууга катыштыгы бар башка адамдарды, Кыргызстандын мамлекеттик чегарасын мыйзамсыз кесип өткөн адамдарды жана мыйзамсыз кирген товарлардын түрлөрүн аныктоо боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Бишкек мэриясына караган Ак Кула ат майданынын эски мүлктөрү аукцион аркылуу сатыкка коюлат. Тиешелүү буйрукка мэр Айбек Жунушалиев кол коюп, атайын комиссия түзүлгөнү кабарланды. Комиссияга Бишкек шаардык кеңешинин муниципалдык мүлктү менчиктештирүү боюнча бекитилген программасына ылайык 10 күндүн ичинде аукцион өткөрүү милдети жүктөлгөн. Сатып алуучулар жеке жана юридикалык жактан боло алышат. Муниципалдык менчикти сатуу боюнча электрондук аукционду өткөрүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылдын 27 октябрындагы бекитилген муниципалдык менчик объекттерин сатуу боюнча аукциондорду электрондук форматта өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык аныкталат. Кыргызстандын бардык аймагында рулда аталышындагы алдын алуу багытта рейдтик иш-чара өткөрүлөт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиргендей, рейд коомдук коопсуздукту сактоо, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, жол кырсыктарынын алдын алуу жана аны болтурбоо максатында бүгүнкү күндөн тартып март айынын аягына чейин өтөт. Рейдтик иш-чара учурунда айдоочуларга, жөө жүргүнчүлөргө жол эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштери күчөтүлүп, айрыкча ылдамдыкты ашыр айдагандарга, автоэн баштык жасагандарга жана мас абалында унаа башкарган айдоочуларга катуу чара көрүлөт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы бардык айдоочуларды жол эрежелерин так сактоого чакырат. Кыргызстанда жыл башынан бери кызамыктын 6081 учуру катталды. Бул тууралуу Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысова бүгүнкү брифингде айтты. Бейтаптардын 80% балдар, анын ичинде эмдөөдөн өтпөгөндөр. Ишенапысованын маалыматына караганда кызамык боюнча эпидемия 2023 жылы болгон. Анда 7046 учур катталган. Эң көп Бишкек шаары, Чүй жана Жалал Абад облустарында катталууда. Оорунун көбөйүшүнө балдар жана чоңдор арасында кызамыкка каршы пландуу эмдөөдөн баш тартуунун көптүгү себеп болуп жатат, деди Гүлбара Ишенапысова. Учурда министрлер кабинетинде оорунун очогун аныктоо иштери күчөтүлгөнү, кошумча эмдөө кампаниясы жүргүзүлүп жатканы кабарланды. Эске салсак, эмдөө календарына өзгөртүү киргизилген. Экинчи вакцинаны алуу 6 жаштан эмес 2 жашка жылдырылган. Туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун жетекчиси болуп Кудрет Тайчабаров дайындалды. Маалыматты аталган фонддон тастыкташты. Ошондой эле Тайчабаров өзү да Facebook баракчасына туризмди өнүктүрүү фондуна иштей баштаганын билдирди. Белгилей кетсек, Кудрет Тайчабаров 2020 жылы ноябрда Бишкек эркин экономикалык аймагына жетекчи болгон. 2023 жылы январда өз арызы менен кызматтан кеткенин билдирген. УКМКнын маалыматында буга чейин фондко бюджеттен уставдык капиталына 1 миллиард сом бөлүнгөн. Бирок каражат максатсыз пайдаланылган.